Салам достор, кандайсыңар? Мен бүгүн билесиңби кечиге келген суроолордун арасынан бирөөсүн тандап, адистен кыска жана нуска жооп алып берүүгө аракет кылам. Бүгүнкү суроо болсо, көп мактанам. Бул оорубу, бул мактанчактыктан кантип арылсам болот? Буга болсо психолог Нуриза Батырбекова жооп берет. Саламатсызбы, Нуриза? Саламатсыздарбы? Ошондой адамдарга суктанам да, өзүн мактаган. Бул жаман нерсе эмеспи? Албетте бардык нерсенин чеги менен болсо, бул туура нерсе эле болот да. Андан кийин жана өзүнө мындай зацикленный деп коет го, өзүн эле мактап эле күзгүдөн өтө албай калгандарды буну нарциссический тип деп коет да. Жана нарцисс гүлү бар го. Ошонун историясы бар го, мындай бала аябай сулуу болуп, анан суудан өзүн карап эле, өзүн эле суктанып эле, анан кийин ошо сууга чөгүп өлүп калган да. Бул эмне деген жанагы ошол эле транзактный анализде биздин өздүк баанын 4 түрү бар экен да. Ошол жакта мындай бар да. Мен окей, сен окей эмес деген. То есть мен аябай сонунмун, бирок дүйнө мындай начар деген нерсе да. Ооба. Ал адамдар ошол чын эле мен өзүн эле карап эле, мен деген адамдар да. Андай адамдарга мындай жашаган бир аз кыйыныраак болот да. Эмне дегенде, ошол эле коллективде мен эле жакшы кылам, менден башка эч ким жумушту жакшы кылбайт дегенде ал адамдар эмне кылышат коллективде? Акырын бөлүп коюшат да. Ал адамдар жалгыз калып калышы мүмкүн. Же кечке чейин керкизде болот. Ар бир адам өз жөнүндө сүйлөгүсү келет. Анан ошол адамга бизге жакын адам болсо, же биз ошол адамды кандайдыр бир жакшылыктарга жеткизебиз дегенде, ошол адам жөнүндө угушубуз керек экен да. Ада эмне болуп атат? Анан кээде ар бир адам өз жөнүндө айткысы келет чын эле. Бирок ошол кезде мындай башка адамды да укканды билиш керек экен, башка адамдын сапаттарын да көргөндү билиш керек экен. Ошол нерсени кылганда биздин мамилебиз жакын болот экен да. Анан өзү жөнүндө эле сүйлөгөндө эки адам алыстап кетет экен бири-биринен. Эгер жанагындай терең психологияга кайрылсак, кандай адамдар эмне адамдар? Ооба, мен өзүмдү аябай башкаларга көргөзөм, мен кыйын экеним депчи. Бирок эгер мындай жанагынтип пияз тарчыгандай да терапия дегенчи. Анан ошо пиязды чечинтип баштаганда ал ички жан дүйнөсүндө өзүн андай сезбейт да, өзүн аябай начар сезет. Анан ошол сезимдер менен сезимдерге чөгүп кетпеш үчүн мен кыйынмын, мен мындаймын деп ошол жүрүм турум аны дүйнөгө алып жүрөт да. Ошондуктан андай адамдарга мындай акырын эле айтсак болот да. Келем, аябай сонун нерсе экен, бирок мен мынча убактым бар. Анан мен дагы өзүм жөнүндө айтып бергим келген, бир аз мени угуп койчу деп айтсак да болот да. Анан ал нерсе да жардам бербесе, анда психотерапевтке жөнөтөбүз. Эгер мактанчактык чеги менен болсо, мисалы чындап эле мактансаң, анда бул жакшы эле нерсе экен да. Албетте бардык нерсенин чеги болуш керек. Ошол эле кезде жанагындай өздүк ба төмөн болуп кеткенде, өзүбүздүн кандайдыр бир жакшы сапаттарыбызды көрө алсак, айта алсак, бул да бизди кандайдыр бир мындай сүзгөнгө жардам берет дегендей да, жашоонун үстүндөчү. Анан бардык эле нерсени айтканда дагы мындай сурасак болот. Мен ушундай кылдым, кандай ойлойсуң? Мага аябай жакты, мага жарашкандай көрүнүп атат, сага кандай болот дегендечи. Бардык нерсенин чеги менен болсо жакшы экен да. Анан бул нерсе дагы бизге дагы кандай дем берет экен. Мисалы үчүн кээки адамдар бар, өзү жөнүндө айта албайт. Мындай жакшы нерсени айта албайт. Жанагындай өздүк баасы төмөн болгондо анан ой менин саатым аябай сонун болуп атат, мага мындай күйгөнү да жагат дегенде ал ойлойт экен да, мен деле ошондой саат алсам болош керек, ошондо мен деле таам көрсө мүмкүн мен дагы ошондой болуп калам деп мындай бардык нерсенин ар кандай тараптары бар да. Анан бардык нерсе чеги менен болгондо дагы жакшы экен. Буну мындай эгоизм деп аябай жаман көрөбүз да бизде. Эгоистсиң деген. Эгоизм деген бул чынында мындай туура нерсе да. Мындай здоровый деп айтсак болот да. Анан кийин жанагындай кечке чейин мен бардык эле мен деген бул уже нарцисс адамдар да. Уже мындай кандайдыр бир отклонение да. Демек, аябай эле берилип кетсе, анда сөзсүз адиске кайрылыш керек. Достор, биз азыр болсо көп мактанган жана өзүн аябай мактаган, чеги жок мактанып кеткендер жөнүндө сөз кылдык. Орду менен мактанса, өзүн баалап турса, бул дагы жакшы нерсе экен. Комментарийге жазгыла, кайсыл суроого жооп алалы, бирөөсүн тандап, сөзсүз түрдө адистен жооп алып берүүгө даярбыз.